Салам достор, сиздер менен Окутул English бүгүнкү сабакта өздүк ата тооштор деген темада жаңы ата тооштордун тобу менен таанышабыз. Бул pre-intermediate 1 деңгээлинин кезектеги сабактарынын бири. Менин атым Муна. Сабакты баштадык. Негизи ар бир тилдин грамматикасында ата тооштордун түрлөрү көп болот. Мисалы, англис тилинде мен деп айтыш үчүн биз I дейбиз, ал эми менин деп айтыш үчүн анын таандык формасын колдонуп my деп айтабыз. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен myself, мен өзүм деген ата тооштордун жаңы түрү менен таанышабыз. Буларды англис тилинде reflexive pronouns деп атайт экенбиз, өздүк ата тооштор деп. Жаңы ата тооштордун колдонулушуна өтөр алдын албетте мурда таанышкан ата тоошторду бир кайталап алалы. Буга чейин жөнөкөй ата тооштор менен алардын таандык формасы менен таанышканбыз. Бул таблицаны бирге окуп алалы. I, my, мен, менин дейт. You, your, сен, сенин. He, his, ал анын эркек кишиге кайрылганда. She, her, ал анын аял кишиге кайрылганда. It, its, бул мунун жаныбарлар же буюмдар кайрылганда колдонобуз. We, our, биз, биздин. They, their, алар, алардын дейт. Азаматсыздар. Кеттик эми ушул эле ата тооштордун жаңы формасы reflexive pronounsдар менен таанышалы. Reflexive pronounsду биз кыргыз тилине өздүк ата тооштор деп которсок болот. Кыргыз тилинде өздүк ата тооштор деген жеке тема катары өтпөсөк дагы тилде мындай мен өзүм, сен өзүм, ал өзү деп активдүү колдонобуз. Дал ошол мен өзүм, сен өзүң, ал өзү деп айтканга англис тилинде бизге ошол reflexive pronouns жардамга келет экен. Мисалы, мен өзүмө телефон сатып алдым же ал шартты өзү токуган деп кыймыл аракетти биз өзүбүз аткарып атсак же өзүбүзгө аткарып атсак, дал ошол өздүк ата тоошторду колдонушубуз керек экен. Кеттик бул эки сүйлөмдү англис тилине которуп көрөлү. I bought a phone for myself. Мен өзүмө телефон сатып алдым дейт. Кыймыл аракетти өзүнө жасады. She knit this scarf herself. Ал шартты өзү токуган дейт. Шартты өз колу менен токуду дейт. Сатып алган эмес, өзү жасаган дегенди айтыш үчүн буякта myself, herself деп өздүк ата тоошторду колдондук. Азаматсыздар. Англис тилинде негизи өздүк ата тоошторду түзгөн оңой эле. Аны жасаш үчүн бизге self, өзү деген сөздү эле таандык ата тоошторго улап коет экенбиз. Мисалы, my, менин дегенге self'ты уласак, myself, мен өзүм пайда болуп калат экен. Your, сенинге yourself деп түзөт экенбиз, сен өзүң деп. His, self мүчөсүн улай турган болсок, сөздүн himself болот экен. Бул жерде hizди мындай исключение катары жаттап калсаңыздар болот, өзгөчө ата тоош деп. Бардыгы таандык ата тоош формасына self уланса, бул жерде ата тоош илик жөндөмөсүндө болуп уланат экен. Himself деп уланыш керек экен, жазылышын жаттап калыңыздар. Эркек кишиге кайрылганда his, himself болот. Ал эми her, анын herself деп аял кишиге ал өзү деп айтып атканда колдонот экенбиз. It, itself болот экен. Мунун бул өзү деп айтканга, itself бул өзү. Эми көптүк сандагы ата тоошторду карап алалы. Буга чейин жекелик санда болчу. Көптүк санда s мүчөсү уланганда self сөзү selves болуп өзгөрүп кетет экен. Ошондуктан жанагы биз өзүбүз деп айткыбыз келсе, ourself деп айтпайбыз, ourselves деп айтат экенбиз. Ourselves. Your, yourselves, силер өзүңөр дейт. Their, алардын, themselves, алар өздөрү дейт. Бул жерде дагы themselves сөзүнүн жазылышына көз салып, their selves деп жазбайт экенбиз. Себеп дегенде their ата тоочу дагы илик жөндөмөсүнүн формасынан алынат экен, themselves деп жазылат экен. Жалпысынан өздүк ата тоошторду түзүш үчүн таандык ата тоошторго эле self'ты улап коет экенсиздер. Көптүк санда s мүчөсүн эске алып, our, your, their деп биз, силер, сиздер, алар деп айтып атканда selves деп жазганды унутпайт экенбиз. Анан himself жана themselves дегенди эстеп калат экенбиз. Жазылышы бир аз башкача болуп, m тамгасы менен жазылат экен. Азаматсыздар, кеттик эми мисалдарды карап алалы. I made this cake myself. Мен бул төрттү өзүм жасадым дейт. He fixed the car himself. Ал унааны өзү оңдоду дейт. Эки жерде тең кыймыл аракетти алар өздөрү аткаргандыгы тууралуу сөз болду. Демек өздүк ата тооштор колдонулду. We prepared everything ourselves. Биз бардыгын өзүбүз даярдадык дейт. Эч кимдин жардамы жок эле жасап салдык дейт. They organized this party themselves. Алар отурушту өздөрү уюштурду дейт.
булар да кыймыл аракетти өзү аткарганын билдирди. Бул жерде дагы бир өзгөчө колдонулуш жолу бар. Эгерде англис тилинде кыймыл аракетти кимдир бирөө жалгыз аткарып атканын баса белгилеш керек болсо, анын өздүк ата точтун астына by сөзүн улап коет экенбиз. Мисалы, he cooked мантты by himself. Ал өзү жалгыз манты жасады деп, эгерде мындай бир киши жалгыз аткарганын белгилеш үчүн эле коюлат экен. Мисалы, Марат lives by himself. Марат өзү жалгыз жашайт дейт. Марат lives himself деп айтсак деле болмок, бирок анда сүйлөм толук эмес болуп калмак. Мүмкүн өзү жашайт же анын жанында башка бирөөлөр бар деген сыяктуу ойломокпуз. Бирок by himself дегенде ал өзү жалгыз жашай тургандыгынан кабар алдык. I learned English by myself. Англис тилин өзүм жалгыз үйрөнгөм дейт. Бул дагы эч кимдин жардамы жок, жалгыз үйрөнгөндүгүнөн кабар берди. Кеттик анда жалпы өздүк ата точторго дагы бир эки мисал карап, сабакты жыйынтыктап алалы. Айша is making this album herself. Айша бул альбомду өзү жасап атат дейт. We can do it ourselves. Биз өзүбүз жасай алабыз дейт. Азаматсыздар, мына ушинтип өздүк ата точтор менен тааныштык. Алар кайсы учурда колдонулат экен, кантип түзүлөт экен бир карап алдык. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Алдыда сиздерди окуу сабагы күтөт. Ал сабакта бир тексттин мисалында өзүбүз тууралуу айтып бергенди үйрөнүп, ал текстке анализ жасаганды үйрөнөбүз. Бул арада биздин соц тармактарыбыз бар экендигин эске салабыз. Ал жакта пайдалуу маалымат менен бөлүшүп, жаңылыктарды чыгарып турабыз биз тууралуу. Катталууну унутпаңыздар. Соц тармактарда жана кийинки сабактарыбызда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.